Урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге суроо. Талапкерлердин арасынан сизди эң көп акча коротуп жатат, кайдан тапкан акча деп Абдин Сегизбаев интернет булактарынан суроо узатты. Чын эле шайлоо жана үгүт иштерине акча каражатты кайдан таптыңыз? Баткен шаарынын тургуну Жаныбек уулу Ильяс дейт. Урматтуу эл журт, мен биринчи камалганда 2017 жылы мени менен бирге 13 киши камалган. Бир тууганым бар, балам бар, жакын туугандарым бар, досторум бар, анан мекенчилдер бар эле. 6 ай ошо СИЗОдо жаттык. 6 ай бою ошол 13 кишини мени баш кылып. Мына ушул жерде ээрчип жүрөт мына мекенчилдерибиз деп. Россиядан келгени бар, Кыргызстандан бар, эл бар, мекенчил эместер дагы. Мына ошолорду жумасына 2 жолудан тамак киргизип, акчасын акчалай берип, тамекисин тамекидей берип, мына ушулар эл бакты бизди. 6 ай бою жумасына 2 жолу. Мен аларга алым жетпейт эле, алардын анчанын баарын багыш. Эми алар мен деп келип камалып калгандан кийин менин мойнумда эле ошол. Менин үй бүлөмдүн мойнунда эле. Бирок ошо үй бүлөмө оорчулук келтирбестен ушу мына эл бактыңыздар. Андан кийин мен түрмөдө 3 жыл жаттым. 3 жыл бою күндө десем калп болуп калат, 2-3 күндө жумасына 2-ден 3-төн жолу келип, тамак ашын таштап кетип атат, акчалай таштап кетип атат, кийим кечегин таштап кетип атып, мына эл бакты. Мына мени менен олтурган 1000ге жакын адам болду, ошол түрмөдө ошолор мени калп айттырбайт. Адресин да айтпайт, аты жөнүн да айтпай таштап кеткен учурлар болду. Мен берки свиданкалардан сурайм да, муну ким таштап кетти? Билбейт. 2 бала келди, айтпай койду атын, сизге деп таштап кетти. Соопчулук үчүн, Алла үчүн деп айтты деп. Мен кийин мына ушу чыккандан кийин 2 айдан кийин уже эл менен жолугушуп атканда билип атам, көрсө, атын айтпай таштап кеткен бул мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер экен. Эми атын жаздырып, анан таштап кетсе жумуштан айдап ийет да, мага тамак апардың, сен ошо менен байланышып атасың депчи. Анан ошон үчүн чыккандан кийин билдим. Атак мына мени ошол 3 жыл бою мына эл сиздер бактыңыздар. Мына Баткенден мүшөк күрүчүн, мүшөк өрүгүн берип ийгендер болуп атты. Мына араңыздарда болсо керек. Мына бул жерде Номанжан аксакалыбыз калп айттырбайт мына. Ошондой учурлар болду. Ошон үчүн мен сиздерге, жалпы элге, кыргызстандыктарга башымды ийип таазим этемин. Анан бүгүн мына талапкердин фонд ачылганына бир айга жакын чукулдап калды. Бүт бары, расходтун бары элден келип атат. Карапайым калктан келип атат мынакей. Пенсионерлерден келип атат. Пенсиясын көтөрүп келип тапшырып атат деп атат. Мына ушул балага жардам береличи деп. Менин расходумду мына сиздер элдер көтөрүп атасыздар. Мына областарда мондай плакаттар турат. Аларды да ошо эл көтөрүп атат өзү. Мен тобо дешим керек буган. И Кудайга да ыраазымын, и элге, сиздерге да ыраазымын. Ал эми Сегизбаев боюнча болсо эми ал эми бул эми өзү айтпайын дедим эле, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деген бир сөз бар го, жакшы. Бул өзү баякы кылмышка шектүү адам. Бул президенттикке деле жөн эле ошол өтпөсүн билет, бирок элге көрүнүп, оппозиция катары көрүнүп алайын, кийин кылмыш бетим ачылып калса, мени ушу оппозиция эле, ушуга оппонент болуп сындап чыкты эле деп ушинтип эл коргоп алар бекен деген баякы арканды алыс ыргыткан гана амалы болуп атат деп ойлоймун.